Бүткүл дүйнөлүк жүрөк федерациясына 100дөн ашуун өлкөнүн 189 кардиологиялык уюму кошулган. Кыргыз өлкөсү бул федерацияга 2006 жылы мүчө болгон. Адистердин айтымында жүрөк кан тамыр дартынан каза болгон адамдардын саны жагынан Кыргыз өлкөсү алдыңкы 10 өлкөлөрдүн катарына кирет. Мындан улам оорулардын алдын алуу багытында акысыз акция ишке ашып турат. Жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча долбоор жүрүп атат. Ошолорду биз бүт үй бүлөлүк дарыгерлер окуудан өткөнбүз, ушу долбоор боюнча. Азыр жугуштуу эмес оорулардын эмеси көбөйүп атат да, жугуштуу эмес ооруларга кайсылар кирет? Кант диабет оорусу, жүрөк кан тамыр оорусу, шишик оорулары, жатындын шишик оорусу, эмчек безинин шишик оорусу, жана өпкөнүн өнөкөт оорулары. Ушулар боюнча ушуларды жанагы жугуштуу эмес оорулардын составына кирет, ошолордун алдын алуу боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Жалал-Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенгендер келген бейтаптарды текшерүүдөн өткөрүп жатышты. Алардын кан басымдары өлчөнүп, салмагы, бою каралып, тиешелүү кеңештер айтылды. Жакшы болуп тур, ушуну уюштургөнү шаар туулундар келип өздөрүн көрсөтүп атат. Баардыгы жакшы деп атат. Мен дагы өзүм текшерип, эми азыр семейный врачымга кирип атам. Дальше обследование болот. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад облусунун аймагындагы бардык район шаарларда ушундай акциялар бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнүнө карата 27 сентябрдан баштап өткөрүлүп келе жатат. Аны Жалал-Абад облустук үй бүлөлүк медицина борбору колго алган. Акциянын максаты азыр бизде Кыргызстанда инсульт жана жогору кан басым өсүүдө. Инсульттан канча адам инвалид болуп атат, канча налыт болуп атат. Ошондуктан бул акциянын максаты биздин врачтар анкета толтурат. Ар бир пациент, поликлиникага келген пациенттер давление өлчөп, рост, вес, коркунуч факторлорун анықтап, мисалы ашыкча салмак болсо, рекомендация берип, төмөн, орто, бийик фактор рискалар болот, коркунуч факторлор. И ушул фактор риска менен булар кеңештер берет. Дарыгерлер жарандарды өз ден соолугуна кам көрүп текшерүүдөн өтүп турууга чакырышат. Ал эми статистикалык маалыматтарга таянсак, ар жылы республикада жүрөк оорудан 18 миңге чамалуу адам каза болсо, дүйнө жүзүнө жылына жүрөк дартынан 17 миллион 500 миң адам көз жумат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.